Сезим 11 класстын окуучусу, мектепти аяктап чет тилдерин үйрөнүү максаттары бар. Ал Ош мамлекеттик университетиндеги ачык эшиктер күнүнө келип, окуу жай менен таанышып жатат. Окуучу кыз Кытай тилин үйрөнүүгө кызыктар. Кытай мамлекети өзү өтө таанымал мамлекет болгондуктан маданияттары да ар башкача болот. Маданияттарына кызыгып, кинордон же болбосо ошол Кытай элдеринин жомокторунан окуп, ошол Кытай мамлекетинин маданиятына абдан кызыктым дагы. Кытай мамлекетинин азыр ошого тапшырайын деп жатам. Аталган окуу жайдын Конфуций институтунда Кытай тили күнү белгиленип жатат. Кыргызстанда бул дата институт катары ачылган 2013 жылдан бери майрамдалып келет. Ага 3 облустан келген мектеп окуучулары, студенттер жана окуу жайдын жетекчилери катышты. Ушул Конфуций институтуна тапшырган студенттердин эгерде бүтсө кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорду көрсөткөнү ушул жерде катышып отурушат. Конфуций институту 2013 жылы ачылып, студенттерди окутуп келет. Ачылганына аз убакыт болсо да, Кытай тилин үйрөнүп, аталган өлкөдө жумушка орношкондор көп. Окуу жайга дагы да студенттерди тартып, кызыгуусун арттыруу максатында ушул сыяктуу иш-чаралар уюштурулуп жатат. Кытай тилине кызыгуу болгон эмес буга чейин, бирок бул университетке келгенден кийин кызыгуу пайда болду. Негизи башка тилдерге кызыгуу, англис тилине кызыгуулар бар, бирок азыр ушул университетке келгенден кийин бар окуу жайда бардык тилди үйрөнсө болот дегенден кызыгуу бар, тапшырышка аракет кылам. Азыр бул университетке келгенде азыр деле ойлондум, бирок чынын айтканда азыр кыска убакыттын ичинде ойлондум. Жакшы экен, Кыяз агай көрсөткөндөй ичиндеги менталитеттерин көрсөттү, Кытайдын менталитеттерин салыштырып берди Кыргызстан менен. Окуса болот экен, бирок Кытайдын көп жакшы жактары бар экен. Жакты. Учурда институтта 300гө чукул студенттер билим алат. Алардын Кытай Эл Республикасына барып окуп келүүсүнө да шарттар түзүлгөн. Окуу жай Кыргызстанда иш жүргүзгөн Кытай компанияларына кадрларды даярдап берүүгө аракет жасайт. Бул жылы жаңы келишимдерди түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатыптыр. 2+2 деген. Бул азыр аябай популярдуу проект айтсак болот билим берүүдө тармагында. Эки университеттин эмесин дипломун алат. Бири Ошмунун Кыргызстандын дипломун алат, кош диплом программасы. Экинчиси азыр Шанхай Цзяотун университети деген, бул дүйнөлүк рейтингде 84-орунда турган, QS рейтингинде 84-орунда турган аябай авторитеттүү окуу жайлардын бири. Ушул окуу жай менен азыр кызматташып атабыз. 2 жыл бул жерде окуйт, бакалавр. 2 жыл Кытайга жөнөтөбүз. 4 жыл окуун бүткөндөн кийин Кытайдын дагы Кыргызстандын дагы дипломун алат. Ош мамлекеттик университетинде кесипке багыт берүү максатында ачык эшиктер күнү ар жыл сайын уюштурулат. Анда мектеп окуучулары өздөрү кызыккан адистик менен тааныша алат. Ушул тапта Ошмуда 45 миңден ашуун студенттер билим алууда. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.